Айымдар өздөрүнө кам көрүп, беттерине азыктандыруучу крем жана маскаларды коюп, жыл бою ар дайыма сулуу болуп жүрүүгө аракет кылып келебиз. Айрыкча жаз, жай мезгилдеринде бет териси кургап, көбүрөөк кам көрүүнү талап кылып баштайт. Анткени күндүн табы катуу тийгендиктен күнгө күйүп калуудагы коркунучу жогору. Ошондуктан бул учурда көбүнчө күндөн коргоочу кремдин түрлөрүн колдонуп пайдалана баштайбыз. Дал ушул биз сөз кылып жаткан кремдерди, SPF күндөн коргоочу кремдерин качан, кандай шартта, кандай ыкмада колдонобуз, адистин айтымына таянып, сиздерге кененирээк маалымат беребиз. SPF бул күндөн коргоочу фактор деген сөздүн кыскартылуу айтылган түшүндүрмөсү. Тагыраак айтканда, күндөн коргоо деңгээли SPF факторунан көз каранды. Көрсөткүчү канчалык жогору болсо, ошончолук күн нурунан сактайт. Маселен, SPF 50 деп көрсөтүп турса, терини күн нурунан 5 саат коргойт дегенди түшүндүрөт. Күндөн сактанабыз деп аябай көп кылып сүйкөп алыштын деле эч кажети жок. Муну только тегиз бир ыкмада гана колдонуш керек. Анан сөзсүз бул күндөн коргоочу каражат болгондуктан мында эң күчтүү химикаттар бар бул SPF кремдечи. Ошон үчүн муну тегиз сүйкөп алгандан кийин сөзсүз кечинде бетти жууп коюш керек. Эскерте кетүүчү нерсе, аталган бет майлар 100% коопсуз деп айтууга болбойт. Адистердин айтымында, бет майдын курамындагы айрым кошулмалар терини дүүлүктүрүп, кычыштыруу менен ар кандай тактарды пайда кылышы дагы мүмкүн. Ошондуктан бул учурда бетиңиздин тибин туура аныктап, адистердин кеңешин алуу ашыкча болбойт. Бул күндүн нуру эле өзү 3 түргө бөлүнөт. Мисалы үчүн А түрү, Б түрү жана С түрү болуп бөлүнөт. А түрү деген 90% күндүн нуру териге өтөт дагы, түз байланышта өтөт дагы, аллергия кылышы мүмкүн, денени күйгүзүшү мүмкүн, териге залакасын тийгизиши мүмкүн. Ошону бул SPF креми залакасыз коргойт деп түшүндүрө кетмекчимин. А Б түрү болсо бул жанагы балыр эң күчтүү нуру, күндүн эң күчтүү нуру, балыр кылып күйгүзүшү мүмкүн, даже рак оорусуна алып барышы мүмкүн. А С түрү күндүн нуру бул денеге коркунучтуу деле эмес, андан коркпой деле койсок болот. Эгерде көлгө эс алууну пландап жаткан болсоңуз, анда сууга туруктуу крем сатып алууну унутпаңыз. Бет майды сатып алардан мурда сууга туруктуу деген жазууну издеңиз. Сууга чыдамдуу, күндөн коргогон бет майды колдонсоңуз дагы, таңгакта көрсөтүлгөн убактысы менен териге кайрадан бет май сүйкөө зарыл. Эске сала кетүүчү нерсе, бет май териге сиңип, таасир этүү эффектүүдүүлүгүн жогорулатуу үчүн убакыт талап кылат. Андыктан күнгө чыгардан мурун 15 мүнөт, мүмкүн болсо жарым саат алдын ала сүйкөө талапка ылайык. Фото картаюу деп коет боореки SPF креми, фото картаюудан аябай жакшы сактайт. Анткени фото картаюу деген бул күндүн нурунан картаюу, бетке бырыш түшүү деген бар бизде. Ошондон дагы ушу SPF креми, PPF++ деген крем аябай жакшы сактайт. Мындан тышкары атайын күндөн коргогон спрейлерди колдонууга болот. Колдонууда бөтөлкөнү тикесинен кармап, теринин бетине жылдырыңыз. Териге тегиз чачылып, шамалга учуп кетпөөсү зарыл. Чачып жатканда дем алдырбай чачуу керек. Кожаны нормага алып келет дагы, беттеги тактарды, безеткилерди кетирип, күндүн нурунан абдан жакшы сактайт. Терини күндөн сактоодо жука кийим дагы маанилүү. Күндүн ультрафиолет нурларын тосуу үчүн ак түстөгү жумшак пахта кийимдерин кийиңиз. Баш кийим менен көз айнекти унутпаңыз. Канчалык сактанган менен күндүн күчтүү нурларына кабыласыз. Бул учурда көлөкөлөп, кол чатыр жабууну эске ала жүргөнүңүз оң.